Климаты катал, тоо борунда жайгашкан Бозучук айылына жаңы билим уясына муктаждык бар эле. Айыл эли жаңы курулушту чыдамсыздык менен кубанып күтүүдө. Окуучулар азыр авариялык абалдагы имаратта билим алышат. Биздин мектеп ошо эски мектеп болчу, кооптуу абалда. Анан буюрса мына могу өзгөчө кырдаалдар эмеси менен эрик долбоору менен келип, жаңы мектеп, заманбап мектеп курулуп жатат. Буюрса жакшы. Биздин келечектеги балдарыбыз ушу жакшы мектепте окуп калат деп биз да аябай кубанычта болуп атабыз. Общий айылдын тургундары баары эле. Бул жаңы курулуп жаткан мектеп жер титирөөлөргө туруштук берет. Электр энергиясын үнөмдүү сарптайт. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ыңгайлуу шарт да болот. Санитардык гигиеналык жагдайды жакшыртуу иш аракети жүрүп, ички дааратканалар орнотулуп, өзгөчө салынууда. Курулуштун башталышы августта башталган. Заманбап мектептердин бири болуп саналат. Курулуш иштерине 12 ай берилген. 12 айда өзүнүн срогу менен кетип баратабыз. График өзүндө бар. Ошо график менен кетип баратабыз. Кудай буйрса, августта сдачага бергенге даяр болобуз да. Азыр 25 балада иштеп атат. Толук кандуу күнүнө иштеп, техниканын баары тең бар, жетиштүү. Бетондуу заводдор менен сүйлөшүлгөн. Маркаларын туура жасап, жанакы мыйзамга берилген талаптарды аткарып атабыз. Айылдын азыркы имараты өзүнчө бөлүнгөн эски 3 корпустан турат. 1970-жылдары курулган билим уясы 250 окуучуга ылайыкталган. Азыр анда 280ден ашык бала окуйт. Спорт залы, актовый зал, ашкана дегендер каралган эмес. Азыр калганын баардыгы ошо баягы ылайыкташтырып, ыңгайлаштырылып иштеп келүүдебиз. Эрик долбооруна чоң рахмат. Мынакей ошол биздин айылга ушул мектеп 225 орындык мектеп курулушу түшүп атат. Мен ойлойм, ушу балдардын билим алуусуна, алардын билим сапатынын көтөрүлүшүнө абдан чоң өбөлгө түшөт деген ишеничтемин. Мектептин жаңы имараты жалпы 2 гектардан ашык аянтка жайгашып, 225 окуучуга ылайыкталып, 2 кабаттуу болот. Мектепте 8 ички даараткана, кол жуугуштар жана желдетүү системасы орнотулат. Ошондой эле спорт залы, концерттик зал, ашкана, китепкана, медициналык кабинет, атайын жабдылган физика жана химия кабинеттери каралган. 162 миллион болду тендердик баасы. Анан бул жерде мектепте эң биринчи бул сейсмикалык коопсуздукка багытталган, акыркы биздин стандарттар боюнча иштелип чыккан проект. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын лифттер каралган, мектептин өзүнүн лифти, анан кийин жана ички дааратканалары, алар үзгүлтүксүз иштеш үчүн эчтеги өзүнүн жергиликтүү очистной сооружениясы менен болот. Анан бул долбоорун алкаганда мектептин айланасындагы ограждениялары, озеленение бүт баары каралган, мебелдердин баары жаңыртылып, заманбап мектеп болуп бүтүрүлөт буюрса. Мектеп жылуулук, таза суу жана саркынды сууларды тазалоочу курулмалар менен камсыздалат. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын муктаждыктарына ылайыкташтырылып, пандустар жана лифт орнотулат. Курулушту 12 айда бүткөрүү пландалууда. Салтанат Керимкул кызы, Жазгүл Саттаева, Илич Касаенов, Майдана Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.